Алмаспы Милана эже. Мен гүлдөрдү жакшы көрөм деди Асык. Мен жакшы көрөм деди Кастай. Жыттап өпкүлөп бир аздан кийин гүлдөрдү жулуп баштады. Ал айтты, мен эртеңгиге жасырып коем деди. Эрте караса гүлдөрү саргайып калыпты. Аябай ыйлады. Астыкты караса гүлдөрүнө суу куюп жатыпты. Гүлдөрү абдан кооз болупту. Мен да гүл өстүрдүм. Мектепке барганда сизге алып барам. Улыбки мне перотука проснется, поделись улыбкой своей, и она тебе еще раз не вернется. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик напиликает на скрипке. Голубого ручка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. Голубого ручка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. İçinde emesmin gül zara tengestim, gül bağar türdü gül menen tengestim. İçinde emesmin gül zara tengestim, gül bağar türdü gül menen tengestim. От улыбки хмурый стлей, от улыбки невероятно проснется. Поделись улыбкой своей, и она тебя еще не раз вернется. Шулты су ағат, шөпалақта суранат. Мені жу. Ечки менен карышты. Үй жаныбары, Ечки, сүтү пайдалуу, ечки, нар айт, ечки, бөлтүрүгү бар. карышты. Саламатсыздарбы? Мен Казбек Кебалиев атындагы жатак мектебинин башталгыч классынын мугалими Кененбаева Милана. Азыр мамлекетибизде болуп жаткан, деги мамлекетибизде эмес, дүйнө жүзүндө болуп жаткан кырдаалга байланыштуу аралыктан окуп жатабыз. Ошого карата болгон өзүмдүн көз карашымды, ой пикиримди айта кетейин деди элем. Өзүңүздөр жогоруда байкагандай, окуучулар айланада болуп жаткан кырдаалга карабастан болгон күч аракетин жумшап окуп жатышат. Ага ата-энелер дагы жоопкерчилик менен мамиле жасап, балдарды өз убагында сабакка киргизип, көзөмөлдөп, болгон күч аракетин жумшап жардам берип жатышат. Аларга дагы бул үчүн чоң рахмат. Биз менен тыгыз байланышта болуп, биргеликте иштешип бул кырдаалдан чыкканга аракет кылып жатабыз. Ата-энелерге дагы бир жолу чын дилимден рахматымды айтып, ыраазычылыгымды билдирмекмин. Ал эми окуучуларга аралыктан окуу дагы жагып жатат. Себеп дегенде алар тапшырмаларын өз убагында аткарып, сабакка үздүктүксүз кирип, жаңы бир нерсе, өзүм үчүн жаңы бир билим алсам деген аракеттери күч. Албетте бул дагы бизди сүйүндүрбөй, кубандырбай койбойт. Ал эми мени ойлонткон бир нерсе, ушу бир аралыктан окутуунун терс жагы деп айта кетсемби, окуучулар элдин алдына чыгып өзүнүн оюн айтуудан тартынып четтеп калышат деп корком. Эгер ошол жагы эле болбосо, бул аралыктан окутуу балдарга оң жагын эле тийгизип жатат. Келечекте ушунун канчалык бир деңгээлде пайызы окуу программасында иштелип калса деген оюм бар эле. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Саламатта